Азыркы кезде экологияда бузулуп, бир четтен, экинчи четинен мурдакы эгер экологически чистый продуктлар чыгарылган болсо азыр жок. Бардыгына кошумчалар кошулат. Ошондой эле өспүрүмдөрдүн бардыгы эле мындай кола андай мындайлардын бүт бардыгына ар кайсы добавкалар кошулат, ошолорду жеп атып ошол организмде бузулат. Мурун столовойларда жанакы тамак аш сатылып турган жерлерде биздин санитарлар врачтар барып текшергенге уруксат бар болчу. Азыркы кезде мораторий киргизип коюп, биз мынакей токтомду күтүп атабыз. Токтом эгер келип калса, бизде ошолор барып санитарный врачтар текшерип, какой-то бир мындай санитарно-гигиенический норманы соблюдать этишели. Азыр көп эле столовойлар, кафелер аны соблюдать этпейт. Продуктлар кантип сакталып атканын, кантип келип, кандай чыгып атканын эч ким билбейт. Себеби жалоба түшсө, биз келебиз деп ага уведомление бергенден кийин 10 күндөн кийин гана бара алабыз. Анда жок болот. Ошон үчүн ушул биз мораторийди алып тастагыла деп уже 3 айдан бери эле эмеге киргизип атабыз. Мораторийдин негизинде кандай текшерилет? Мисалга, жалоба түшпөгөн жерде деле өзүңүздөрдүн жалоба түшпөгөн жерлерге биздики барып текшере албайбыз биринчиден. Экинчиден эгер текшеребиз десек, биз уведомление беребиз да, биз силерге текшерет экенбиз, сиз эмне келесиңер дейт. Жалоба жок болсо эмне болот? Ушундай кылып койгондо бул эми бир четинен коррупция менен күрөшкөндө, себеби мурунку убакта санитарный врачтар барып алар деле текшербей эле акчалуу эле жакшы эме жазып берип коюп турган да. Ошону анан токтотобуз деп совсем болуп калды да. Азыркы кезде биз кайра аны токтомду өзгөртүп, текшерип, ар бирин цифровизация менен текшертели деп атабыз да. Себеби ушу коррупциянын болгон, мынакей мисал алсак, мынакей ушундай кафени барып текшерилди, эмне деген жыйынтык чыгып келди депчи. Ошондой кылып текшергенде дагы биз бир какой-то результатка жетели деп азыр биз программа ойлоп жазып чыктык. Ошону азыр өкмөткө токтом киргиздик. Анан агай ошол тамак аш коопсуздугунан, санитардык талаптар сакталбагандыгынан врач катары айтсаңыз да, көбүнчө кайсыл оорулар келип чыгат, ал оорулардын биздин өлкөдөгү мындай бир проценти канчалык болот? Эми ал мисал алсак азыркы кезде бруцеллезда чыгып алып атат. Сибирский язвада чыкты. Экинчиден тамак аштын ар кандай кошулганынан организм балдардыкы билинбей эле иммунитети азая баштады. Ошондой эле иммунитет азайгандан кийин көп ооруларга алар күрөшө албай калышты да. Ошондой болуп, мынакей байкасаңыздар керек, жайында эле канча жерде отравление болду. Көп жерде отравление болду. Биздин санитарный врачтар барып чыгып карап көрүп, ошол эле кафелерде санитарно-гигиенически сакталбаган үчүн отравление болгон. Биз штраф эле салып атабыз, штраф эле салып ошодон аны правоохранительный органдарга өткөрүп бердик. Ал жерде эле штраф салышат экен, андан ары эчтеке кыла албайт экенбиз. Ошон үчүн кардиналдан бул жерде өзгөртүү менен иштеш керек болуп атат.